жашоо Мухаммаду Расулуллахтын жашоосу. Аллага эң жаккан жашоо Мухаммаду Расулуллахтын жашоосу. Пайгамбарыбыздын жашоосу таат, ибадат, илим, маарифат, таквалык менен. Пайгамбарыбыздын жашоосу берешендүүлүк, кичпейилдик, кеңпейилдик менен толтурулган. Адилеттүүлүк менен башталып, айкөлдүүлүк менен бүтүлгөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосун Алла субханаху ва таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сактап үлгү кылып койгон. Эң чырайлуу өрнөк кылып койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу кыямат күнгө чейин келе турган ар бир эркек, ар бир аял, ар бир бай, ар бир кембагал, жаш кары, араб, ажам айырмасы жок, баарына үлгү. Айша енебиз радıyallahu anha айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллах фи кулли ахян." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы бардык абалда, бардык учурда зикир кылат dedi, эстеп турат. Түндөсү да, күндүзү дагы, курсанчылыкта да, кайгыда дагы, басса да, турса дагы, отурса дагы, жатса дагы, эрте менен кечинде дагы, душманга каршы келип атканда дагы. Туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дайыма Алланы эстеп турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы эстеп турат. Алланы эстеген бул Алланын буйругу. Алланы эстеген бул инсандын багыты, инсандын максаты. Бул дүйнөдө Алланын зикирисиз бул дүйнө коз эмес. Бир алым айткан. Ма табаты дунья илля би зикрилlah. Бул дүйнөнүн чырайы, козу, жакшылыгы Алланын зикири менен. Ахиреттин коздугу, жакшылыгы Алланын кечирими менен. Бейиштин жакшылыгы, бейиштин кооздугу Алла Тааланы көрүү менен. Алланы көрүү менен бейиш кооз. Алланын кечирими менен ахирет кооз. Алланын зикири менен дүйнө кооз. Алланын зикирсиз дүйнө кооз эмес, Алланын кечиримисиз ахирет кооз эмес, Алланы көрбөсө бейиш каяктан кооз. Ошон үчүн бул дүйнөдө туугандар Алла субханаху ва таала өзү буйрук бергенде: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстегиле деп. Алла Таала айтат. Силер мени эстеп жүргүлө, мени эстеп тургула. Мен да силерди эстеп турам. Мага шүгүр кылып тургула. Шүгүрсүздүк кылбагыла. Жараткан Алла Тааланын буйругу туугандар. Ошон үчүн Алла Тааланы дайыма эстеп жүрөлү. Пайгамбарыбыздын жашоосун окусаңыз, сүннөттөрүн, жолдомолорун, багыттарын, чакырыгын көз салсаңыз, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан ар бир учурда Алла Тааланы эстей турган зикирлер, дуалар, Курандын аяттары бардык айтылган. Бардык айтылган. Ошон иншалла Алла субханаху ва тааладан товфик сурайлы. Алла Таала Кур'ан-ы Кериминде: "Я эйюхаллазина аману зкуруллаха зикран катира ва саббихуху букрата ва асила." Ey имандылар, силер Алла Тааланы көп зикир кылгыла. Көп Алла субханаху ва тааланы зикир кылгыла, жана аны эртели кеч арулап тургула, бардык айыптан таза экенин баяндап тургула. Huvallazi yusalli aleykum ve malaikatahu. Ал ушундай зат силерге райымдуулугун жиберет. Жана анын периштелери да Алла субханаху ва таала өзгөчө райымдуулук кылат. Салават айтат дегени Алланын райымдуулук кылган. Периштелерин салават айтканы сизге, бизге алардын дуалары. Li yukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Силерди караңгылыктардан чыгарыш үчүн жарыктыкка. Wa kana bil mu'minina rahima. Алла иман келтиргендерге райымдуу зат.
Иман келтирбегендерге Рахман зат. Дүниедегі бардық махлуктарга Алла Таала Рахман деген сыпаты менен Алла Субханаху ва Таала көрсөтөт. Уйку берип атат ишенбеген капырларга деле. Алланы сөккөндөргө деле рызкы берип атат. Жеринде жашатып атат. Асмандын түбүнөн жай берген. Түндү берип бепилдик берген. Жерден бардық мөмө жемиш чөп чарларды берип рызкы бериптир. Аллага ишенбегенди деле, Алланы четке какканды деле. Бул аламдын кожоюну Алла Тааланын Ар-Рахман деген сыпаты. Ар-Рахим деген сыпаты жараткан Алла Таала момундарга хас. Кыямат күнү Алла Таала Рахим деген сыпаты менен момундарга райымдуулугун өзгөчө көрсөтөт. Момундарга Алла Таалам райымдуу. Вадкуруллаха катиран лааллакум туфлихун. Силер Алланы көп эстегиле, мүмкүн ийгиликке жетерсиңер дейт Алла Таала. Акыйкатта ийгилик Алланын зикиринде. Dünya ahiretinin baktısızlığından kutulu Allah'ın zikrinde. Jeniş Allah'ın zikrinde. Kançalık Allah'ını köp zikir kılsak, oşonçoluk günölerden sak bolabız. Tilibizdi günölerden saktay alsak, denebizdi günölerden saktay alabız. Eğer de biz tilibizdi günölerden saktay albasak, dene müçelerini saktaş kıyınırak bolur. Kıyamat günü adam balasının amal defterinde en köp kata yazılgan tildegi kata yazılады. Tildegi kata yazılады. Oşun için Peygamberimiz çınığı Müslümanın belgisini aytdı. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi ve yadi. Çınığı Müslüman. Kim? Anın tilinden, kolundan bardık Müslümanlar aman bolsa. Tili menen ata-enesindagi kakşatpayt, jaman uf dep dagы айтпайт. Kur'anda uşuga çeyin aytıp koygan. Jaman süylөгөн ata-enege tiyakta tursun. Wala taqul lahuma uf. Esle uf. Müşkürbe ata-enenin aldığında depçe. Allah Subhanahu wa Ta'ala tilge Kur'anda arganday mına rakursta koyup arganday tip arganday türü menen bergende wa qulu lin-nasi husna deyt. Adamlarga sizler çıraylı söz süylөгünü deyt. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Sizler amınaki cumşak söz söylüyorlar. Allah Subhanahu ve Teala Musa peygamber menen Harun peygamberdi Firavun'a civerip idhaba ila Firavun barikon Firavun'a vardılar. Niçin varışkın al? Fa innehu taga al çitten aşıp ketdi. Aşa çağıp ketdi. Toң moyun bolup ketdi. Oşo buyruklarını beri uşul ele davat bergile Bırak esingerde olsun. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Cumşak söylüyorlar Firavun. Firavunday özün Kudaylık'a jar salgan baktısızın en baktısızı oşoğo dağı Musa paygambarday ulu paygambar, Harun paygambarday ulu paygambar bir emes iki paygambardı jiberip Allah aytıp cumşak söylüyor. Cumşak söylөгөндүн arkasından gele turgan rezultat natijasını aytıp koydu. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Mümkün nasihat kabul alar. Katı sözden nasihat kabul albay. Korkkondan uçurda boptur dep koyuşum ki, biroq жүрөгүндө bar seni jek көрөt. Kalagaның kılat, sen aytkaның kılbay. Jumşak söylөгөндө adam nasihat kabul alışı mümkün eken. Jolusu Kudaydan korkup kalar da. Qawlan ma'rufa, qawlan karima Ata-enelerge toralı qawlan karima, sıylı söz söylөгүлөр. Urmatlı söz söylөгүlөр. Izzatlı söz söylөгүlөр. Жылы söz söylөгүlөр. Tilge baylanışlı Allah Taala emne degen hökümdөрдү berdi. Şoň üçin tilibiz tuğra boluş üçin tildi birinci zikirge үйrөтүш керек. Tildi göndürüş керек eken zikirgeç. Majburlap göndürüşübüz керек. Kalasa da kalabasa da. Bolboso tilibиz bizge baş berбейт, kontrolden çıkıp ketet. Tiyaka çıkıp ketet, bul jaka çıkıp ketet. Bul çöp orgon, orok. Kiçinesindagi, çoğundagi, uraganındagi, свежийиндagi bardığını orot da, orok bar go. Tilde oşondoy. Söp ederet da bul çöp.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып қойды: Иннал абд ла ятакалламу бикалима. Пенде бір сөз сөйлейді. Мин ридуаниллахи таала. Алла разы болған сөзді. Ла юлқи лаха бала. Аға мұндай көңілді эле буруп айткан да ошо сөзгөчү анча маани деле бербейт. Бирок тилинен ушундай сөз чыккан, Алла разы боло турган сөз. Ярфауллах биха даражат. Алла Таала ошол бир сөз менен бунун бейиште даражаларын көтөрөт экен. Бейишке киргизип даражаларын көтөрөт экен дагы. Киргизип эле койбойт. Алла разы болгон сөздү тилибизден чыкса, ушуга Алла Таалам бейишке киргизип даражасын көтөрөт. Wa innal abd la yatakallamu bi kalima min sakhatillah. Экинчисин угуп коелу. Пайгамбарыбыз айтып атат: пенде тилинен бир сөз чыгарат, бир сөз сүйлөйт. Алла наразы болгон сөздү. Ла юлqi laha balan. Ага көңүл деле бурбайт. Сүйлөп койгондо ойлонбой эле туруп эле сүйлөп койгон. Бирок Алла наразы болгон сөз сүйлөгөндө яхви биха фи жаханнам, ошо аркылуу дозокко кулап чөт дейт. Демек сөз өтө чоң нерсе экен да. Куранда Алла Таалам Каф сүрөсүндө айтып койгон: Ма ялфиду мин qawlin illa ladayhi raqibun atid. Пенденин, адамдын тилинен бир сөз, кандай гана сөз чыкпасын, жанында турган периште рақиб көзөмөлдөп турат экен. Ар бир сөздү көзөмөлдөп турган периште бар да. Атид жазганга даяр. Рақиб көзөмөлдөчү. Атид жазганга даяр. Ар бир сөзүбүз жазылат экен. Ар бир сөзүбүз көзөмөлдө экен. Ар бир сөзүбүз экиге бөлүнөт экен. Же Алланын наразычылыгы, же Алланын разычылыгы. Демек тугандар, ушу тилибизди эгерде биз кааласак, дүйнөбүзгө да пайдалуу болсун, кабырыбызга да, ахиретибизге да пайдалуу болсун десек, анда зикирге келейик. Алла Таала ошон үчүн айтып атат: Я аyyuhalladina amanu zkurulloha zikran katira. Ey имандуулар, силер Алланы көп зикир кылгыла dedi. Көп намаз окугула деген жер жок. Көп орозо туткула деген жер жок. Көп деген сөз айткан эмес да. Намаз окугула, бар зекетин бергиле, садака бергиле, ажылык кылгыла, умра кылгыла, кандай жакшылык кылгыла, мындай эле келет. Көп деген сөздү Алла Таала кошкон эмес. Алла Таала көп деген сөздү зикирге гана кошкон. Зикирди көп кылгыла деп атат. Зикирди көп кылгыла. Себеп дегенде, зикирди көп кылганыбызда көп Алланы эстейбиз. Алланы эстеген сайын кубаттанабыз. Иманыбыз курчуйт. Жаңыланып турат иманыбыз. Алланы эстеп, эмнеден жаралганыбызды унутпай жүрөбүз. Качан, эмне үчүн дегенди эстеп турабыз. Ахиретке алхамдулилlah даярдык. Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип турат. Арам нерселерден сактанганга Алла Таалам күч кубат берет. Зикир аркылуу шайтан алсырайт. Шайтан коркуп турат. Шайтан качып турат. Шайтан жашырынып турат. Зикир токтогондон кийин эле ишин баштайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 24 саат зикир кылчу экен да. Эми айтышыңыз мүмкүн, уктаганда канча зикир кылат эле. Пайгамбарлар көзү уктаса, жүрөгү уктабайт. Ошон үчүн пайгамбарлардын түштөрү вахий болот. Жабраил фериште келип, бир топ фериште менен пайгамбарыбызга келип, ушуну мисалын баяндагыла дегенде айткан. Көзү уктап атат, бирок жүрөгү ойго дейт. Жүрөгү, пайгамбарлардын жүрөгү ойго. Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбарды муздаганга келгенде Алла Тааланын буйругу түшкөн. Түштө түшкөн. Өңүндө Алла буйрук берген эмес, Ибрахим пайгамбарга баланы муздагын депчи. Түшүндө көргөн. Балам, мен сени муздап атыпмын деп. А пайгамбарлардын түшү вахий болот. Пайгамбардын түштөрү жалган болбойт. Сиздики меникине окшош эмес. Сиздин биздин түш аралашар баракаттай. Пайгамбардын түшү вахий болот турган. Ошон үчүн пайгамбарлардын 24 саат буларда зикирде да. 24 саат Алла менен байланышта. Адам зикир кылган сайын Аллага жакындай берет. Зикир кылган сайын Алла Тааланы жакындан чырайлуу тааный берет. Зикир кылган сайын кадимкиден алхамдулилlah руханият нурлана баштайт турган. Кабыр нурланат, ахирет нурланат. Ошон үчүн өткөнкү сабактагы темабыз
Кашка эмеде мына неде кольцевойдогу. Анда да ушу зикирге келдик эле. Эми буюрса иншалла бүгүн да мына сиздер менен Алланын аяттары, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен ушуну окуп беребиз. Баарыбыз амал кылганда ниет кылайлы. Башкаларга жеткирген ниет кылайлы. Ата апа барбы? Айтыңыз. Бир туугандар барбы? Айтыңыз. Бала чака барбы? Айтыңыз. Достор барбы? Айтыңыз. Бизде эле калып калбасын. Ал зикир кылса сообун биз алабыз. Зикир кылса сообун биз алабыз. Пайгамбарыбыз мисалы бир хадис айтат: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулилlah." Бир хадис. Зикирлердин эң абзели ла илаха иллаллах. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah. Буну бас уктукпу? Эми дайыма абзел зикирди кылып жүрөйлү, дайыма абзел дуаны кылып жүрөйлү. Бул өзүбүзгө тиешелүү болдубу? Эми ушуну үйгө айта барыңыз сиз. Аялыңыз барбы, атаңыз барбы, апаңыз барбы? Айтыңыз. Зикирлердин эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Ла илаха иллаллах экен бүгүн мечиттен сабакта окуп келдим. Дуалардын эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Алхамдулилlah экен буну да мечиттен окуп келдим. Айтабызбы иншалла? Кана айтачы базы. Ла илаха иллаллах. Машалла. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз ушулчу. Бардык пайгамбарлардын тилинен эң улуу, эң берекелүү чыккан сөз ушул сөз. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз. Ушул сөздү айттык биз азырчы. Азыр мисалы алхамдулилlah баарыбыз сооп алдык. Бирок мен сиздер азыр канча болсоңуздар мына 200-300. Ошончо сооп мен алдым. Өзүңүз айтсаңыз ибадат, башкага айттырып, башкага жеткирсеңиз, ушунун аты даават. Даават бир философиясы татаал нерсе эмес. Жөн эле азыркы мисал менен мен өзүм айтсам ибадат. Айтып коюңуз десем, ушунун аты даават. Болду. Чын сүйлөдүңүз, чынчылдыкка чакырып койсоңуз, ошонун ичи даават. Намазды окудуму, ибадат кылдым. Эми намазга чакырбы? Бул даават. Эч кандай кыйынчылык. Зикирдин алымдар экиге бөлүшөт. Бир болот зикир алхамдулилlah азыр Алланы эстеп атабыз го. Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка илах жок. Бир Алладан башка жаратуучу жок. Бир Алладан башка ааламдын кожоюн ээси жок. Бир Алладан башка ибадатка ылайык эч ким жок деп Алланы эстеп атабыз го. Бул дагы алхамдулилlah бул жакшы зикир. Бирок bundan дагы күчтүү зикир бар да. Ал кайсы? Адам күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп аркага кайткан. Эми азыр алдайын деп атат да Алланы эстеп койчу. Эми уурдайын деп атат да, Алланы эстеп кетти. Ташта. Зына жака барайын деп атып, казино жака барайын деп атып, Алланы эстеп койчу. Эми бирөө менен урушуп жаңжалдашайын деп аткандар, Алланы эстеди да. Кыскасы айтканда, күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп, ошо күнөөнү таштап коюу эң улуу зикир ушул. Алланы эстеп таштады да булчу. Ушуга сооп берилет. Ошо арам нерсени кылбай койгондугу үчүн, арам нерсени таштагандыгы үчүн Алла Таала улуу сооп берет. Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet aytat biz peygamber kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasiru fi tariqi Mekke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin yolunda жүрүп бараткан экен. Famarra ala jabal bir toğunun janından ötüp barattı deyt. Yuqallahu Jumdan. Jumdan деген too бар экен Меккеде. Ошонун жанында өтүп барганда анан айтты. Siru hada Jumdan. Сахабалар да жанында бар экен. Бас өтө бергиле. Мына тоо Жумдан деген ошо. Биз айтканбызбы, мына Сулайман тоо дегендей. Жумдан деген тоо деп өттү. Sabaqal al-mufarridun dedi. Sabaqa al-mufarridun. Mufarridler aldığa ötüp ketти. Sahabalar aytты. Mal mufarridun ya Rasulullah. Mufarridun aldığa ötüp ketти, ozup ketти деп ayttыңыз ya Rasulullah. Alar kimler özü dediler. Peygamberimiz жооп берди. Azzakirin Allaha katira. Allah'ını көп zikir kılganlar. Allah'ını көп zikir kılganlar soğuptu.
жақшылықта, даражада алдыға өтіп кеткен. Арамыздан ким Алланы көп зикір қылса, ошол алды да. Соғыпта да қалды да, жақшылықта да қалды да, даража мартабада да қалды да, ал алды да. Пайғамбар ошон үчүн айткан, сабақал муфарридун. Муфарридтер алдыға өтіп кетти. Сахабалар сразу суроо берди, муфарридти ким эле деп. Айтып атат, аздакирин Аллаха катира, Алла Тааланы көп зикир кылуучулар. Раваху Муслим ва Тирмизи. Бул хадис Тирмизиде, Муслимде экөөндө тең деле. Bir hadisте сахабалар муфарриттер ким деп сураганда пайгамбарыбыз мындай деп жооп берген. Ал-мустахтарун би зикрилlah ядау зикру анхум асқалахум фаятун Аллах яуман қияма хифаф. Алар Алла Тааланын зикиринде дайым, Алланын зикиринде болгондар. Курсакта болсо да Алланын зикиринде, ач болсо да зикиринде, ден соолугу жакшы учурунда дагы, кээде ооруп калат адам баласы, ооруп атканда да Алланын зикиринде, иши жүрүп атса деле Алланын зикиринде, иши жүрбөй атса деле Алланын зикиринде, бүгүн соодасы жүрүп акча көп таап атса деле Алланын зикиринде, бүгүн соода жок, эчтеке эмес, Алланын зикиринде, бирөөнү сөгүп тиякпыяк, андай жок бунукучу. Алланын зикиринде, арчу түндөсү деле, күндүзү деле Алланын зикиринде. Булар кимдерде бар? Зикир булардан эртеге ядау зикру асқалахум дегени жүктөрүн алып таштайт экен. Мойнундагы күнөөлөрүн, жүктөрүн алып таштайт. Жана кыямат күнү булар жеңил бойдон келет. Ал-Харис Аш'ари радıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah auha ila Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimat ya'mala bihinna ve ya'mura bani İsrail ya'malu bihinna. Allah Teala Yahya peygamber, Zakariya degендagi peygamber aleyhisselam, oşonun balası Yahya peygamber. Zakariya peygamber dua kılgan. Бұл Мариям енебіздің тайкелері болып кетеді. Мариям енебіз Иса пайғамбардың енесі. Имран разиаллаху анхунун қызы. Бұл Мариям енебізді Закария пайғамбар өзінің кепілдігіне алып тәрбие қылған. Мариям енебіздің алдына кіріп қалғанда Закария алейхиссалам Алла Тааланын мужизаларын көрөтеле. Кышында свежий жайкы жемиштер алдында турат эле. Анан кийин анна лаки хада кала хуа мин индиллах инналлах ярзуку ман яша бигайри хисаб. Мариям, бул кышкы мезгили болсо жайкы жемиштердин каяктан келип калды сага дегенде, Мариям энебиздин жообун айтып калды. Буга айтат да, бул Алланын алдынан келди. Алла кимге кааласа, канча кааласа ошончо рызык берет. Хуналика даа Закария. Ошондо мынакей Закария пайгамбар дуа кылган экен. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака самиуд дуа. О Роббум, мага таза урпак бер. Перзент бер, имандуу перзент бер. Алла Таала ошондо анан Яхья алейхиссаламды берген. Карыганда берген. Аялы деле тугасы учурга барып калган. Өзү деле машалла уже канча карыган. Бирок Алла Таалага кыйын эмес экен берем десе. Ошо Яхья пайгамбарга Алла Таала буйрук берип атат. Яхья 5 нерсеге буйрук берип атат. Ошону өзүң амал кыл деп атат. Экинчиси Бани Исраил мына жөөттөргө бардыгына буйрук берген, ошо 5өөнү амал кылсын дейт. 5өөнүн бирөөсү зикир экен. Uzun hadiste Allah Teala aytıyor: "A'murukum bi zikrillahi katira." Mınake. Yahya peygamberge buyruk kıldı. Allah Teala'nı көп zikir kılgıla, Allah'ını көп zikir kılgıla degen buyruk eken da. Oşu 5өөнүн bирөөсү үчүн. Allah'ını көп zikir kılgıla degen buyruk eken. Bunun misalın mınanday kılıp aytıp berdi. Ve masalu zalika kemasali raculin talabahu'l adu sira'an
في أثره حتى أتى حصنا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله رواه الترمذي. Allah'ını көп zikir kılgan adamın misali mınday. Bir kişinin артынан düşman düşüp kalganda, al düşman arkasынан öte tez, mına karmasa öldüre turganda, anam bu kaçıp gelatıp, bir çepke gire kaçkandağı özünün canın, oşo düşmandan kutkarıp kalgan. Kudumu şundaydı, adam balasının çınığı düşmanı şeytan, Allah'ın zikri bul Allah'ın çepi. Oşoğa gire kaçıp durup özünün canını kutkarıp kalganday, şeytanın jamandığынан özüngdü kutkara turgan Allah'ın zikri. Mınандай kılıp misal men aytып bergen. Ummu Anas radıyallahu anhadan rivayet, radıyallahu anhuma. Enemiz aytат, Anas radıyallahu anh apası. Peygamberimize ayttım deydi, ya Resulullah avsini, bana bir keres, osiyat aytıp koyunuz depçi. Peygamberimiz ayttı, uhcuril maasi, günahlardan kaç dedi de. Günahlar bir hafta olsa bunu taşta dağı. Günahları taşta dedi. Fa innaha afdalul hicra. En ulu köçü bir жерден iki жерден iki emas, günahlardan жақшылыққа köçü. Жаман нәрселерден жақшылыққа көчү. Арам нәрселерден адалға көчү. Шайтандын жолунан Алланын жолуна көчү. Бул афзал хижра деген. Ва хафизи алал фараид. Парыз намаздарды сактагын деди. Парыздарды сактагын, намаздарды эмес, парыздарды сактагын. Фа инна афдалул жихад. Жихадтардын эң абзелдери парыздарды сактоо. Алла кандай парыз кылса, ошолорду сакта. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tuğanlar parızları ki namaz meninde çektilbeydi da. Oruzu, acılık, zekat meninde çektilbeydi. Adilettülük Allah'ın parızı. Allah'ın parızı da. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala'nın parızı. Günöden saktanu Allah'ın parızı. Allah'a şükür kılu, Allah'dan korku, Allah'dan gana ümit kılu Allah'ın parızı bu. Farzları saktağın deydi, ankeni abzel cihatlar neyin abzeli uşul. Ve aksiri min zikrillah fe innaki la ta'tinallaha bi şeyin ahab ileyh min kasrati zikrihi. Andan keyin üçüncüsünü aytdı, Allah'ın zikrini köp kılgın dedi. Oşa enebizge Peygamberimiz osayat aytdı. Allah'ın zikrini köp kılgın, ankeni siz Allah Taala'ga köp zikirden dağı süykümdürük nerse menen alып barбайсыз dedi. Aldın aç. Allah'ın aldına bargandağı en Allah'a süykümdü nerse Allah'ın köp zikir kılı, oşonu alып barasыз. Oşon üçün Allah'ın köp zikir kılыңыз dep osiyat aytdı. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "Men acaza minkum anil leyl ayyuakibadahu ve bakhilan bil mal ayyunfiqahu ve jabuna anil adu ayyujahidahu felyuksir zikrallah." Peygamberimiz aytar, sizlerden arаңардан kim tündösü turup namaz okudan alsız bolsa, mal sarptagandan saraң bolsa, düşmandan korkok bolsa, anda Allah Taala'nın zikrini köp kılsın. Tahajjud okuy albasaң, tünü ibadat kıla albasaң, mehnet kılıp maşakkat kötörө albasaң, kabada yukabidu деген маанisi ушул экен. Андай кыла албасаң, акча сарптаганга сараң болсоң, эч кимге бергиң келбейт, акчаны жакшы көрөсүң. Душмандан коркоксуң. Эгерде сенде ушундай жаман сыпаттар болсо, Алланын зикирин көп кыл дейт да. Алланын зикирин берекети менен ибадатка тырышчак, өзгөчө түнкү ибадатка бекемделесиң. Сараңдыгың кетип, берешен боло баштайсың. Korkoqtuğun getip batır bola başlaysın. Peygamberimizin жолдомосун кара tarbiya. Demek zikirde tuğanlar bereşendүүлүктүн eşigi açılat.
Батырлыктын эшиги ачылат, ибадаттын эшиги ачылат зикирде. Пайгамбар ушуга чейин айтып атат, карап. Көп зикир кылганда мынандай жакшылыктар бар экен. Коркоктук кетип, батырлык келе турган жакшылык бар. Сараңдык кетип, берешендүүлүк келе турган жакшылык бар. Жалкоолук кетип, түнкү ибадатка бекен боло турган жакшылыктын бардыгы зикирде. Бирок жөнөкөй зикирде эмес, касраты зикир, көп зикирде. 100 жолу зикир кылып коюп, анан ал менен болбойт. Көп зикир. Азы 300. Канча азы? 300. Ана адам кадимкидей көрөт. Зикирдин нуру тез келет. Бирок тез да кетип калат да. Илимдин нуру кичине кечирээк келет. Бирок кеч кетет. Эң кеч келген дааваттын нуру. Дааваттын нуру келгенден кийин кайра кетпейт. Кайра? Зикирде адам баласына нур тез келет. Тез эле көздөн жаш агып, жүрөктү бошошо, сразу эле адам руханият өзгөрө баштайт. Канчалык көп зикир кылса, вот ошончолук иншаалла пайда. Мына жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Фалюксир зикраллах." Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким коркокпу? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким сараңбы? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким жалкообу? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, hadisi kudusu iken, Yakulullah, Allah aytып жатат, Ana inda dhanni abdi bi ve ana ma'ahu idha dhakarani. Allah aytat, men pendem men tuuralı kандай gümönde olsa oşondoy mamile kılam. Oşondoy mamile kılam. Jana men al menen birgemin kaçan meni esте öre tursa. Demek bul hadisten bizge malum boldu tuğan, Allah Taala'nı esте tursak, Allah'ın jardamı biz menen birge. Allah'ın koldosu, korgoosu, Allah'ın razıçılığı biz menen birge. Allah'ın esте tursak ele, Жаратқан Алла Субханаху ва Таала биз менен бирге. Ана бу жердеги азыркы биринчи хадистин бөлүкчөсүндө Алла Таалага биз жакшы күмөндө болушубуз керек экен. Кандай күмөндө болсоң, ошондой Алла мамиле кылат. Алла Таалам алхамдулилlah ишимди оңдоруп берет. Сыноомду жеңилдетет. Даражамды бийик кылат, ибадатымды кабыл кылат, тобаларымды кабыл кылат. Аллахым өзүнө жакын кылат. Ахиретимди Алла Таалам абад кылып берет, кабырымды нурлуу кылат деп жакшы күмөндө болсоң ошондой кылып берет. Кандай күмөн кылсаң, ошондой Алла мамиле кылат дейт. Ана инда дhanni abdi bi. Алла Таала өзү айтып атат. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Эгер ал өзүнчө эч ким менен кошулбай зикир кылса, мен дагы аны өзүнчө зикир кылам. Өзүмчө эстейм дейт. Анан wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Эгерде бир жамаат менен топтолуп зикир кылса, мен ал жамааттан жакшыраак жамаат менен зикир кылам. Периштелердин жамааты менен эстейм деген сөз. Алла Тааланы демек ушул жерден билинип атат, жалгыз дагы Алланы эстеп туруш керек экен, жамаат менен дагы Алланы эстеп турушубуз керек экен. Жамаат менен Алла Тааланы эстөө, маша Алланын китеби Куранды окуп атат. Алла Курани Каримдин атын зикир деп айткан. Алла Куранда эмне дегени? Инна нахну наздална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Алла Субханаху ва Таала Куранды мынакей зикир деп айтты да. Зикирди чүрүгөбүз. Жана биз аны өзүбүз сактайбыз дейт. Ва анзална илейка зикра литубайина линнас ма нузила илейк. Куранда толтура жерлерде Куранды Алла Субханаху ва Таала зикир деп айткан. Эмне үчүнсө Куран эстетет экен да. Зикирдин маанисин эстөө. Зикирдин мааниси эмне? Эстөө, эсте болуу, эсте болуу, эсте. Ошон үчүн Курани Карим адамга эстетет. Эмнени эстетет десеңиз, эмнеден жаралганыңды эстетет. Качан, кантип жаралганыңды эстетет. Эмне үчүн жаралганыңды эстете турган китеп Куран. Эмне үчүн жаралдың? Кайсы максатка жаралдың сага?
Буну эстете турган Кур'ан. Ахиретте сага эмне кандай мамиле болот, адамдарга кандай мамиле болот, ошону эстете турган китеп Кур'ан. Ошо эстеткендин мааниси зикр. Мынакей тургандар, Алла субханаху ва таала бул жерде айтып аткан, жалгыз Алланы эстесеңиз, Алла дагы, мен дагы жалгыз эстейм. Эгерде жамаат менен эстесеңиз, периштелердин, алардан жакшыраак периштелердин жамаатында эстейм. Ва ин тaqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Эгерде пенде мага бир карыш жакындаса ибадат менен, мен ага жакындаймын бир кулач жардам менен. Пенде эле жакындаса эле мен ага бир карышка бир зира, бир кол да. Ва ин taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Эгерде ал мага бир чыкара жакындаса, мен бир кол жакындайм, бир кулач жакындайм. Ва ин атали ямshi ataytuhu harwalatan. Эгерде ал мага басып келсе, мен ага жүгүрөм дейт. Алла Таала жүгүрүүдөн, басуудан аруу таза зат. Алла Тааланын бул жерде райымы ушунчалык бизге тез деген сөз. Жардамы ушунчалык тез деген сөз. Разычылыгы ушунча, рахматы ушунчалык тез деген сөз. Равахул Бухари ва Муслим экөөндө. Ибн Аббас разияллаху анхудан дагы айтылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала айтат: "Я ибн Адам, эй адам баласы, иде закартани халиян, закартук халиян." Сен бош эч кимден адам аралашпа, өзүңчө зикир кылсаң, мен сен да сен өзүңчө зикир кылам. Ва иде закартани фи малаин, закартука фи малаин хайру мин алладина тадкуруни фи. Эгерде бир жамаатта сен мени эстесең, жамаатта биргеликте, мен сени эстеген жамааттан жакшыраак жамаатта мен сени эстейм. Бул периштелердики. Башка жерлерде келет фи малаин мин малаикати, фи малаин мин малаикати, мен өзүмдүн периштелеримдин жамаатында деген сөзү келет. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Инналлах азза ва жал, Пайгамбар айтат саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала айтат: "Якул ана ма абди ида хуа дакарани ва тахарракат би шафатаху." Раваху Ибн Мажа. Мен пендем менен биргемин, качан эле ал мени эстеп турса, карачы. Качан эле ал мени эстеп, эки эриши кыймылдап эле турса, мен пендем менен биргемин. Алланын бирге болуусу кудурети менен, элими менен, райымы, жардамы менен, разычылыгы менен. Ва тахарракат би шафатаху. Абу Хурайра, Абу Дарда радияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала унаббиукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва арфаиха фи даражатикум ва хайлакум мин инфaqi дахаб вал варq ва хайлакум мин ан талqaw адувакум фаядрибу а'нaqakum ва тадрибу а'нaqahum." Карачы. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахабаларына, үммөтүнө кыямат күнгө чейин келе турган сизге, мага эмне деген чакырып таштады. Мен силерге кабар берейинби дейт Пайгамбарыбыз. Айтайынбы силерге дейт. Эмнени? Силердин амалдарыңардын эң жакшыраагын айтайынбы? Кылып аткан амалдарыңар көп туура. Бирок ошолордун эң жакшыраагын айтайынбы? Жана силердин кожоюнуңар, падышаңарыңардын алдындагы эң таза. Азка. Ошо амал тууралуу айтып берейин. Жана силердин даражаңардын эң бийиги. Жана силер алтын күмүштү сарптагандан дагы эң жакшыраагы. Жана силер душманга жолугуп, алардын мойнуна чаап, алар силерди чаап, жихад. Алардан дагы жакшы амалды айтып берейин деп 5-өөнү санады да. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, айтыңыз, сөз айтыңыз. Кайсы амал?" dedi. Qalu bala, qala zikrullah, Алланын зикри dedi. Бул кандай амал экен десек, амалдардын эң мыктысы, Алланын алдында эң тазасы, даражалардын эң бийиги, Алланын жолуна сарптаган алтын күмүштүн машаалла эң жакшысы, жана душманга жолукканда бири-бири менен согушуп Алла үчүн бул да жихад тамаша иш эмес, өтө улуу амал. Андан дагы жогору, андан да жакшыраак. Кайсысы Алланын зикри дейт мынакей. Караңчы. Ошон үчүн иншалла биз тилибизде аракет кылайлы, көндүрөйлү тилибиздичи, адаттандыртайлы. Лукман Хаким баласына айткан: "Балам, тилиңди көндүр" деген. Эмне деген? Машык кылыш керек экен да.
Не қылыш керек екен? Машық. Машық қылыш керек екен да. 100-ден, 200-ден, 300-ден салауаттарды айтып, калималарды айтып, истихфарларды айтып, тасбилерді айтып, тахмид, тахлил, ла хаула ла куввата илля биллаларды айтып, андан башқа зикірлерді неме қылып, тілді көндіріш керек екен. Сахабалар айтышады, бір мәжілісте отырады елек, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ошо мәжілістен баштап аяғына чейін бір санап отырса керек та. 100 жол роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахимди 100 жол айтты дейді, бір эле мәжілісте. Мәжілісте башқа да сөздер болады. Арада роббигфирли ва туб алейя, роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахимди 100 жол айтты. Аначы. Айшені өз башында айтып берді ма, қараң. Пайғамбарымыз дайым Алланы естеп тұрады. Қала Муаз разияллаху анху айтады: "Ма шайун анжа мин азабиллахи мин зикриллах." Алланың зикринен өткен, Алланың азабынан құтқарушырақ нәрсе жоқ деді. Алланың зикринен өткен, Алланың азабынан құтқарушырақ нәрсе жоқ. Ма шайун анжа мин азабиллахи мин зикриллах. Бардық амалдар өзінің құтқара тұрған, намаз, садақа башқа құтқара тұрған өзінің машалла даражасы бар. Бирок ең күштүүсү, ең құтқарушырағы Алланың азабынан Алланың зикри екен. Алланың азабынан ең құтқарушырақ қайсы екен? Алланың зикри екен. Ошон үчүн иншалла эгерде жаман өлүмдөн, кабырдын азабынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, тозоктун отунан, Алланын каарынан, Алланын азабынан сактанганды кааласак, Алланын зикрин бекем бармай. Буга 1 сом кетпейт. Буга 1 сом кетпейт. Буга эч нерсени шарт кылган эмес. Алла ушунчалык жеңил берип койгон. Бардыгы эркек, аял, жаш, кары. Мына мамлекет кызматкерлери иштеп аткандар. Бекер отурган зикир кылып отур. Мен убагында эсимде бар. 2005 жылы. Атын унутуп калдым го, бирок кызматы эсимде. Сотто иштейт эле. Сот эле өзү. Анан кийин аябай кыжалат болуп, жүрөгү сыгылып, ар нерсе кылса болбой, уйку жок түнү. Шайтан кичине азгырып басып алган да. Анан кийин мен аны зикирге кызыктыра баштадым. 20 жыл мурда. Сиз мындай кылыңыз деп, андай деп, анан тасбih неме кылып, жазып бериңизчи деп жазып бердим. Эми ал арабча окуй албайт да, кыргызча эме субханаллахны, альхамдулилlah, ла иляха иллаллах, аллаху акбар, ла хавла ва куввата илля билlah зикирлерин дагы жазып, ушуну мынчадан кайталайсыз. Кийин башталды болду. Уйку жок болуп аткан да. Эми уктап тургусу келбейт, жүрөк бейпил. Бая кайгы, кыжалатчылык жок. Кайгы адамды кайгы чекартып берет. Кыжалатчылык бар го, адамды ой чүмчүнтүп берет. Ошондо эгерде кайгы, кыжалатчылыктан кутулганды кааласаңыз, жүрөгүңүзгө бейпилдикти кааласаңыз, зикирди кармаңыз. Болду, Алла Кур'анда айтып койгон. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Ала дегени кабардар, кулак салып окула, көңүл бургула, деген сөз, внимание деген сөз. Алла ушинтип айтып атат. Би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана жүрөктөр бейпилденет деди. Жүрөктөр рахаттанат. Жүрөктөр тынчтанат. Жүрөккө тынчтыкты кааласаңыз, Алланын зикри менен. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh keltirgen hadis Abu Said Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorulgan eken. Eyyül ibad afdal dereceten indallah yevmen kıyamet. Kıyamet günü Allah'ın aldığında pendelerinin kimisi en abzel derecede olur.
Kıyamet günü Allah'ın aldığında pendelerdir aramızda. Kimisi daracası abzel. Abzel daracada, en жақшы daracada Peygamberimiz aytты: "Azakirullah kasira." Allah'ını көп естеген dedi. Ошолордун даражасы эң бийик болот dedi. Культу Абу Саид радıyallahu anhu sahaba айтат, мен айттым пайгамбарыбызга: "Ва минал гази фи сабилилlah." Манил гази фи сабилилlah? Ва минал гази фи сабилилlah. Бул мен эмес. Ва минал гази фи сабилилlah. Алланын жолунда казат кылган кишиден дагы бу dedi да. Пайгамбарыбыз айтты: "Лау дарава би сайфихи фил куффар ва мушрикин хатта янкасир ва яхтадиб даман лакана закирулlah афдал даража." Бул өзүнүн кылычы менен капырлардын, мушриктердин арасына чыгып, урушуп, кылычы сынып, өзү канга боелсо, ошондо дагы Алланын зикирин кылган абзел болот. Лакана закирин Аллаха афдал даража. Жабир разıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma amila adamiyyun amalan anja lehu minel adab min zikrillah." Qila wala cihad fi sabilillah. Qala wala cihad fi sabilillah. İlla en yadriba bi sayfihi hatta yanqati'. Ravahu Tabarani. Adam balası Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden ötkön amalı yok da otur. Allah'ın cihatından, Allah'ın yolunda cihattan dağı o dese, ova, Allah'ın yolunda cihattan dağı. Eğer de kılıçmen soğuşup oşanda kaytpay, özü şehit bolup ketse, anda al, Allah'ın zikrine teң desek bolot. Abdullah ibn Amr razıyallahu anh'ın rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Her bir nerseni tazalay turgan nersesi bolat eкен tugandar. Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе Аллахнын зикри экен. Ар бир нерсени тазалай турган нерсеси бар да. Мына кийимдерди эмне тазалайт? Самын, дагы эмне? Айна, порошок дейсиң, порошок дейбиз да? Мисалы да эмичи. Эшиктерди эмне тазалайт? Пылесос тазалайт аналарды барды. Тазалай турган нерселер толтура. Кээ бир жерлерде машалла темирлерди от тазалайт. Я. Алтын күмүштөрдү от тазалайт. Тазалай турган нерселер бар да. Ар бир нерсенин өзүн тазалай турган нерсеси бар. Акылуу. Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе зикир экен. Жүрөктөрдү тазалай турган, жаркырата турган, мынандай деп айткан. Сиқала ва инна сиқалатал кулуб зикраллах. Алланын жүрөгүн тазалап жаркырата турган нерсе Алланын зикри экен. Канчалык көп болсо, ошончолук. Эстегенде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолуккан. Кайтып келатканда Ибрахим пайгамбар Байтул Маамур деп коет, периштелердин немеси бар экен. 7-чи асманда таваф кыла турган Каабасы бар экен. Ошого жөлөнүп турган экен, жөлөнүп. Hadiste şunday келет. İbrahim пайгамбарды көрүп, эми пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбардын урпагынан да. Ата бабаларына кирет да. Салам айтып, анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Ибрахим пайгамбардын жолу сүйлөшкөндө Ибрахим пайгамбар үммөтүңө салам айт менен деген экен. Карачы бизге Ибрахим пайгамбар салам айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: İbrahim пайгамбар атаңар мынакей силерге салам айтты дейт. Биз эмне дешибиз керек? Ва алейхиссалам. Ошо намазда Кудайга шүгүр пайгамбарыбызга салават айтканда Ибрахим пайгамбарга дагы айтабыз да. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө айтканда Ибрахим пайгамбардын үй бүлөсүнө дагы айтабыз. Пайгамбарыбызга Алла Тааладан берекени сураганыбызда үй бүлөсүнө дагы Ибрахим пайгамбарга дагы айтабыз да. Аллахумма солли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама соллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. İbrahim пайгамбар ошондой айтып, анан мындай деген экен. Айтып, о үммөтүңө бейиш ээн тала. Кандай тала экен? Ээн тала. Анын дарактары
Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Allah'ın zikri beyişteki darakты келеді екен да. Егерде бейішіңізге дарақ көп қаласаңыз, Allah'ın зикрин көп айта беріңіз. Bir günde 1000'de tikiniz, bu 5000'de tikti, 10.000'de, 20.000, kim қаншаны tikse. Ушул баарыбызга берилген бейишибизге даракты турган, качанга чейин дебейсизби? Өлүмгө чейин. Андан кийин уже телевизор болду. Токтойт ал. Жан чыккандан кийин все амал токтойт. Тилден зикир чыкпай калат. Кол менен садака бере албайсың, пут менен мечитке басып бара албайсың. Көздөн тооба кылып ыйлай албайсың. Амал бүттү. Дамата ибн Мада мин ката амалу. Пайгамбар айткан, адам алласы өлдү, болду, амалы токтойт пайгамбар. Все. Садака жария бар. Илля мин салас, 3 нерседен башка. Ал садака жария бу дүйнөдө машаалла пайда ала турган илим таштап кетсе, же болбосо садака жария собол жүрүп турган, дайыма агып турган, садака таштап кетсе, кайрымдуулук иштер эл пайдалана турган нерселер. Же болбосо валадун салих ядулаху, иманды перзент тарбиялап таштап кеткен болса, ага дуа кылып турса, ошолор аркасынан жетип турат дейт. Бирок негизги убалыңыз турган иман жок эгерде кетсе, ага миллион садака жардам бербейт. Миллиард доллардын садакасы жардам бербейт. Иманы жок кеттиби, эч нерсе ага жардам бербейт. Иманы бар эле, амалы ансыз эле, ошолорго жардам берет. Иманы бар кишиге ошолорго садаканын, аркада кылган дуалардын, ошолордун пайдасы тиет. Кепнен айтып атқан Аллахумма салли ала Мухаммад. Мына зикирлерди айтып атканыңыздар. Демек, бейиш кең майдан деп атат да. Ошого машаалла канча зикир кылсак, ушу ниет менен кылыңыз, ушу ишеним менен кылыңыз, ушу үмүт менен кылыңыз. Иншалла 100 жолу айттым, 100 дарак тигилди депчи. Пайгамбарыбыз айтканга ишениңиз. 1000 жолу зикир кылсаңыз, 1000 дарак тиктиңиз. Бу дүйнөдө 1000 дарак тигиш канча кыйын. Көчөт сатып ал куурап калбасын. Бейиштеги куурабайт да. Ага суу куйганда кереги жок. Агро дарипарларда кереги жок. Болду. Аракет кылабызбы иншалла. Алла барыбызга товфик берсин, Амин. Абдулла ибн Буср радиаллаху анху риваят айтат, бир киши пайгамбарыбызга айтты: "Инна шар я Расулаллах, инна шараял ислам кад касурат алейя фа ахбирни би шей аташаббасу бихи." Бир киши айтты, бизге окшогон мындай, бизге окшогон эмес, эми сахаба дайым айткан. Мен айтарым, мынандай деп атат да, исламдын шарияттары мага өтө көбөйүп кетти. Шарияттын өкүмдөрү аябай көбөйүп кетти. Мага бир нерсе айтыңызчы, ошону бекем кармап жүрөйүн деди да. Bir nesene aytып koyunuz, kıska nuska. Peygamber zaten la yazalu lisanuk rotma min zikrillah. Tilinde daima Allah'ın zikriminin öl karma, nım karma. Bizim tilimiz Allah'ın zikriminin üstünde. Öl dönüp dursun deyip de. Ravahu Tirmizi. Abil Makharik aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday degen eken. Marartu leyleten usriya bi raculin. Miraç gecesinde bir kişinin canından ötüp kaldım deyip. Mugayyeb fi nuril arş. Allah Teala'nın arşının gölökösünde jakşırınıp turat deyip da. Arşının nurunda toysun. Kultu man hada, Peygamberimiz aytdı, bul kim dedi. Manak perişte dedi. Qila la, perişte emas dedi. Kultu nabi peygamber o dedi. Qila la. Kultu man huwa, eger perişte da bolbosa bul Allah Teala'nın arşının nurunda turat degen da. Jakşırınıp, mugayyeb, gayb, gayra çıkıp turup görünüp turat. Oşanın nuru menen maşallah kurçalıp turgan kişi. Kim eken dep Peygamberimiz surap atat, perişte ötse jok. Peygamberimiz jok. Ana kim dedi? Ayttık, hada racul kana fi dunya lisanuhu ratban min zikrillah. Bul kişi dünyada tiliçe pastayanla Allah'ın zikriminin ölüp oturat dedi. Tili daima Allah'ın zikriminin ölüp oturat dedi. Ve kalbuhu muallakun bil mesacid. Jüregi olsa meçit menen baylanıp turat dedi.
وَلَمْ يَسْتَسِبْ لِوَالِدَيْهِ ата-енесіне сөгіш алып бербейді бұл дейді. Туғандар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір жол сахабаларға айтты. Чоң күнәлердің дағы ең чоңын айтып берейін бе деді. Акбарул кабайр деп қояды да. Чоң күнәлердің дағы ең чоңын айтып берейін. Сахабалар айтты, я Расулалла айтыңыз деді. Пайғамбар айтты, кім ата-енесін сөксе деді. Атасын сөксе, апасын сөксе. Бұл чоң күнәлер бар ғой. Нерден қалады екен да? Алардың дағы чоң екен. Акбарул кабайр. Сахабалар вообще ақылына сыйған жоқ. Қантип бала ата-енесін сөксін. Сұрады ошон үшін. Я Расулалла, ата-енесін дағы сөгөбү деді. Пайғамбарымыз айтты, қарады. Сен біреуінің ата-енесін сөксең, жиынтығында алда жөн тұрып айттағы сен ата-енеңі сөгеді. Сен ата-енеңе сөгіш алып берген сен болып отасың. Шуға деп айтты да. Өзінің ата-енесін мұндай сөккен андан дағы чоң күнә екен. Біреуінің ата-енесін сөккен де айтып тұр Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам. Демек туғандар, біреуінің ата-енесін сөкпейді. Не қылмайды? Біреусін енең деп сөгіріп, атаң деп сөгіріп. Біреуінің ата-енесін өзіңізді тоға қылдым ғой. Біреуінің даже ата-енесін сөккенге шариат рұқсат бермейді. Біреуінің ата-енесін сөксеңіз, сіз өзіңізді ата-енесіңізде сөккендей боласыздағы чоң күнәлердің чоңын аласыз да отырған екен. Мына жерге айтып отқан үш ішті қылған кіші екен да баяғы. Алла Тағаланың аршының нұрында жашын тұрған кім әлі? Ал үш түрлі іш қылған кіші. Ал кім десе, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға періштелер жауап беріп отыр. Бұл дүниеде тили Алланың зикіріменен дайыма өлі, жүрегі мечітменен байланған елі, және ата-енесіне сөгіш алып бербеген елі. Демек, біреуінің ата-енесін сөкпеген елі. Үш ішті қылсақ, мына мақамды Алла береді бізге. Үш ішті қылсақ. Алла Тағаланың зикірін тілімізімен дайым Алланың зикірінде ол өрелі. Машинеге отырғанда, жүргізгенде, тамақта, ортасында, сөйлескенде, жатарда, тұрғанда, ажатхан кірерде, шығарда. Әлбетте, Алланы естегенде, ажатхананың ішінде Алланы зикір қылса болмайды. Тілменен болмайды, жүрекменен болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ажатханда зикір қылбайды деді. Қандай жүрекменен болады. Тілменен зикір қылсаңыз болмайды, ла иляха илlallah. Жүрекпен Алланы мені көріп тұрады, ұғып тұрады деп естеп тұрғаныңыз, ол естен. Жүрекмен. Шыққанда ошон үшін біз ғұфранака дейбіз. Ғұфранака дейбіз. Я Алла, сенің кешіріміңді сұрайым деп шығамыз, ажатханадан шыққанда. Не қылғанымызға кешірім сұрап отырмыз. Бошонғанға ол. Бошонып шыққанға ошонға кешірім сұрап отырмыз. Алымдар айтады, жоқ, ошончо уақыт зикірсіз өтіп кетті, ошончо кешірім сұрап отырмыз дейді. Biz qancha vaqt zikrsiz o'tkazib o'tamiz? Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadi: "Axiru kalam faraqtu alayhi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam." Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom men xo'shtoshgan so'zimning eng oxirgi so'zi shu bo'lgan deydi. An qultu aytdim: "Ayyul a'mal ahab ilalloh." Alloh taologa amallarning eng suyuklimlisi qaysi deganimda payg'ambarimiz aytgan: "Antamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah." Sen dunyodan qaytib atqaningda, jan berib atqaningda, o'lim to'shagingda o'shol uchida tiling Allohning zikri bilan alik bo'lsin. Allohning zikri bilan tiling o'lib olib tursin deydi. Demak, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Shu oydan o'tib ketdi o'tadi-da. Itagil o'tesin. Barimiz o'tamiz, hech kim qolmaydi. Ошол күн, ошол саат, момент бар. Әр бирибиздин башыбызда бар турганда. Мейли бирөөгө 50 жылдан кийин, бирөөгө 100 жылдан кийин, но бар акыйкат. Бирөөгө 10 жылдан кийин, бирөө 20 жылдан кийин бар нерсе. Бирөөгө да 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин Кудай билет. Биз башыбызда эмне бар экен? Бизге караңгы, белгисиз, Аллага жарык, дайындалган, белгилүү. Ошон үчүн адам өткөндө biz ayta turgan sözümüz buna.
وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى وَأَخَذ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Allah'a taandık. Emneni berse emneni alsın. Allah berdi, Allah aldı деген söz. Adam öldü, biz aytабыз сразу. Allah berdi, Allah aldı. Her bir nerse Allah'ın aldığında жазылған. Her bir nerse Allah'ın aldığında sanalған. Çekilген, dayındalған. Жүрек қанша соғады? Менікі, сіздікі жүрек қанша соғады? Işenip қойыңыз. Allah'ın aldığında aldı уже çekilген nerse. Ашықша bir жолы соқпайды. Bir kem, ашық болбайды. Қанша жазылса, ошончо соғады. Түттү. Қанша бұяқтан су өтеді, қанша дем, қанша ауа, дем алабыз, қанша бардығы жазылған. Қанша ырысқы жазылған. Даже хадис келіп қалды. Инналлаха қассама лакум ахлақакум кама қассама лакум арзақакум. Ау кама қали алейхиссалату вассалам. Хадисте мындай келеді. Шек күмөнсүз Алла Таала силердин кулк мүнөзүңөрдү бөлүп берген, кандай ырыскыңарды бөлүп койгондой. Хадис ушундай да. Буну маанисин түшүнүп коюңуз. Биздин ырыскыбызды Алла Таала бөлүп койгон. Бөлүштүрүп койгон. Бүттү, монтип айтып берейин. Биздин ырыскыбыз бөлүнгөн. Мен канча ырыскым, меникин бул жей албайт. Bunukun men жей албайм. Siz atаңыздыкын, апаңыздыкын жей албайсыз. Аялыңыз сиздикин, бир турганыңыз сиздикин. Дордойдогу чогуу контейнерлер тиякта турсун, сиздин эң жакындарыңыз, балаңыз сиздикин жей албайт. Эмне кызганасыз тиякта? Көрө албастык кылбаңыз. Ар ким өзүнүн ырыскысын жейт. Просто ырыскыга өзүңүзгө дагы, шеригиңизге дагы берекени эле сураңыз, болду. Ал ырыскы чечилген ал. Алла Таала бөлүп берип койгон. Хадисте пайгамбар айтып койгон, бөлүп берип койгон деген. Кассама бөлүштүрүп берип койгон силердин ырыскыңар. Даже ырыскы эле бир хадис айтып атат. Кулк мүнөздү бөлүштүрүп берип койду. Бу кишиге канча мүнөз, буга кандай мүнөз, буга канча мүнөз, буга канча мүнөз, баарыбыздын ушу кулк мүнөздөрүбүздү да бөлүштүрүп берип койгон. Хадисте мындай деп атат. Ошон үчүн бул нерсеге ырыскы маселесине өтө эле кайгыра бергендин кереги жок. Анан көрөп амалыбызга кайгырайлы. Ошонун ойлонолу. Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Кабардар, кулак салып окула. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче өлбөйт эч качан. Кабардар, кулак салып окула. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче эч качан өлбөйт. Өлбөйт эч качан. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн туугандар, биз 30 жашта өлүп калганын, 60-90да өлүп калганын, эрте өлдү, кеч өлдү дебей, өзүнүн ажалы менен өлдү эле деп айтайын. Шу ажалым түкетти, анан тигин түкетти, ма түшүнбөстүктөн. Бечаралар эмне кылсын, динден түшүнүгү жок. Одан кабары жок, пайгамбарыбыздын айткандан укпаса, мындай сабакка келбесе, бир нерсе маселени укпаса, түшүнбөсө, ошо ар нерсе сөздү айта берет да. Андай эмес. Хоть 10 жыл жашап кеттиби? Алла субханаху ва таала ага 10 жыл эле жазган. 20 жыл жашадыбы? Ошончо эле жазган. 40 жыл жашады, ошончо эле жазган. 50, 60, 70 көпчүлүгү 60-70'in ортосунда. Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып койгон: "Ида жа ажалухум ла ястахируна саатау ва ла ястакдимун." Качан ажалы келгенде угуп алгыла. 1 саат период назад болбойт. Алдыга жылып, аркага жылып мүмкүн эмес. Ошон үчүн дүйнөдөн качан кетүү буну Алла чечет. Андан башка эч ким чечпейт. Дүйнөдөн кандай кетүү буну биз чечебиз. Башка эч ким чечпейт. Качан кете турганды бу Алла чечет. Бу чечилген нерсе сиздин биздин колубузга берилген нерсе эмес. Кандай кетүү? Түшүнүп алыңыз. Качан кандай деген сөз жакшы түшүнүп алыңыз. Качан, кайсы убакта? Буну Алла Таала мужа, буну Алла чечет.
Бизге сизге кандай кетүү ыктыяры берилген. Тооба менен кетесизби, тообасыз кетесизби? Бул сиздики эми. Намаз менен кетесизби, намазсыз кетесизби? Бул сиздин ыктыярыңызда. Сизге бизге берилген нерсе бул. Намаз окуп барып ошо менен кетесизби? Намаз окубай эле урган бойдон кетип каласыңбы? Орозо кармап барып кетесиңби? Орозо кармабай кетесиңби? Зекетиңди берип кетесиңби? Зекетиңди бербей эле кетесиңби? Ажылык кылып кетесиңби? Ажылык кылбай эле кетесиңби? Куран окуп кетесиңби же Куран окубай эле кетесиңби? Зикир кылып кетесиңби? Зикир кылбай эле кетесиңби? Бул эми сен. Бирөөгө зулумдук кылып кетесиңби же зулумдук кылбай кетесиңби? Бирөөнүн акысын жеп кетесиңби же жебей кетесиңби? Бул сиздин биздин ыктыярыбызга берилген. Буга тандоо кыямат күнү ушуга сурак болот. Алла субханаху таала ушуну сурайт бизден. Ушунун негизинде бейиш дозоктун чечими чыгат. Бейиштеги азаптын дагы ошого жараша, бейиштеги дозоктогу азап дагы бейиштеги даражалар да ошого жараша. Демек, туугандар, ошон үчүн качан өлөм деп эле көп эле ойлоно бербей, кандай өлөм деген ойлоно турган ушу экен. Ойлоно турган нерсе ушу. Качанкысын Алла Таала өзү чечкен, аны эме. Демек, мына жерде Муаз разияллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Кайсы амал эң Аллага сүйкүмдүү дегенде, сен жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикиринде болсун. Тилиң өл болсун Алланын зикири менен. Антамута ва лисанук ратбу мин зикрилlah. Табарани риваят. Ибн Хиббан жана Баззарда риваятында келет, мындай деген экен. Муаз разияллаху анху. Амалдардын ахбирни би афдалил амал ва aqrabiha иналлах азза ва жал. Мурункусунда Аллага эң сүйкүмдүү амал деп сураса, кээ бир хадистерде мындай экен. Аллага эң жакындата турган амал жана эң абзел амалды айтып бериңизчи дегенде пайгамбар ушуну айткан экен. Антамута ва лисану ратбу мин зикрилlah. Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда жан таслим кылып, жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикири менен өл болсун деген. Азан болду. Канча минут калды? Намазга 20 минут калды. Суроо жок өтө анда. Кудай кааласа зикир кылабызбы туугандар? Алла баарыбызга тоокук берсин. Бирибизге дуа кылайлы. Мен силерге дуа кылайын. Сиздер мага дуа кылыңыздар. Кудай кааласа иншалла мына азыр ушул сабактын уландысын аман болсок, эсен аман болсок, базар күнгө чейин иншалла ден соолугубуз, иманыбыз иншалла. Базар күнү мына Кургубай барбы? Алматинка менен Акунбай барбы? Ошол жерде улантабыз. Зикир боюнча, азат боюнча. Ага чейин зикир кылып келейли, анан да улантсак жыргайбыз. Кандай деди? Жөн эле келеби? Жөн деле келе бербейби? Аракет кылайлы, бирок бирибизге зикир кылып. Агачы алымдар мындай кылат. Ушу күндө бизге тапшырма мындай. Ошо тапшырманы сиздер менен бөлүшөйүн. Алла мага да тоофик берсин, сиздерге да тоофик берсин. Эрте менен жана кечинде. Саар кеч. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билlah 100 жол. Эсен чыкпайбы? Чогултуп туруп, аны тасбih менен бир тартасыз. Айтыңызчы ана. Субханаллах валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билlah 100 жол. Кийинки сабакта эстетип коюңуздар, мына ушулардын котормосун айтып берем. Чечмеңиз, азыр убактыбыз аз агачы. Бул 100 жол бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга салават. Эгерде намаздагы салаватты айтсаңыз, убакыт көп кетет, бирок эң абзел ошол. Болбосо кыскасы, эң кыскасы саллаллаху алейхи ва саллям. Айтыңызчы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Таштит менен. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эки л деген сөздө ва саллям. Хорошо? Андан буну да 100 жол тартканыңыздан кийин эми истигфар. Истигфардын саййидул истигфар эң улуусу. Эң
истигфарлардын мырзасы бар. Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта халактани, ва ана абдук, ва ана ахдик, ва ваадик мастатаату, ауду бика мин шарри ма санаату, абу лака би ни'матика алейя, абу лака би дамби, фагфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта. Буны 100 жол айта алсаңыз өте жакшы. Болбосо кыскасы астагфируллаха ва атубу илейх. Айтыңызчы. Астагфируллаха ва атубу илейх. 100 жол. Мына ушуну эрте менен. Эң жакшы убакыт эрте мененки зикирдин убактысы тахажжуддагы багымдаттан алды. Саарлык убакыт. Саарлык убакыт. Болбосо ошондон багымдаттан кийинки убакыт. Күн чыкканга чейин убакыт пайгамбарлардын зикир кыла турган убакыты ушул. Пайгамбарлар зикир кылган убакыт ушул күн чыкканга чейин убакыт. Ушул убактарда битирип койсок жакшы. Так, кокустан эсе үлгүрбөй калсаңыз эчтеке эмес. Күн чыккандан кийин деле битирип коюңуз. Күн чыккандан кийин деле окуңуз, нары бери жакшысы отуруп окуңуз. Болбойбу, басып жүрүп жумушка кетип атып болсун толтуруңуз. Кечкиси асырдан кийин. Асырдан кийин, болсо шамдан кийин Кудайымыз аракет кылабызбы иншалла. Аллахым барыбызга товфик берсин. Ихлас берсин. Устаз, биз турмушка чыга элекпиз. Болочокто кандай жигитке турмушка чыкса болот? Жакшы жигит жолуксун деп дуа кылып коюңузчу. Жакшы, бул жакшы суроо бердиңиз. Кандай жигитке турмушка чыкса болот? Эң биринчи иманын караш керек. Кулк мүнөзүн караш керек. Риваяттарда келет, иманы кулк мүнөзү жакшы болсо, кыздарыңарды бергиле деген. Кармап отура бербегиле деген. Кармап отура берсеңер, фитнанын башына часаңар деген. Ошон үчүн иманы кулк мүнөзү. Канчалык таква болсо, ошончолук жакшы. Хасан Басри рахматуллахи алейхи келип сураганда, менин кызыма жуучулар келип атат, кимге берейин дегенде, ошо кишиге насаат айткан экен. Эң таквасына бере бериң. Өңү башын байлыгын карабай, эң таквасына бере бериң. Себеп кызыңыздын жылдызы туш келип калса, күйөө бала мененчи, өмүр бою ыззатта сыйда өтөт. Эгерде жылдызы туш келбей калса, кызыңызга зулумдук кылбайт деген экен. Өсө таква адам бирөөнүн кызына зулумдук кылбайт экен. Өзгөчө бул Аллахтын аманаты, пайгамбарыбыз айткан, кыздар Аллахтын аманаты. Ошон үчүн кыздарга тандаганда биринчи анын иманын, таквалыгын карап, кулк мүнөзүн карап чыга бериш керек. Алла Таалам бардык кыздарыбызга имандуу балдарды насип кылсын. Амин. Кайненем эмне кылсаң да ыраазы болбой, эмне кылсам да ыраазы болбой, ар кимге жамандап жаман көрөт. Эч түшүнбөйм, кемчилдигимди өзүмө айтың десем да унчукпай мага башкаларга айта берет. Мага унчукпай башкаларга айта берет. Эмне кылсам болот? Мага күнүм жайлап мен жогумда, мага күлүп жайнап мен жогумда туугандарга жаман сөздөр менен тилдеп айта берет. Эми мындай да, ар ким кыямат күнү өзүнчө жооп берет. Ар бир адам кыямат күнү Аллахтын алдында жалгыз барат. Бирөө дагы апасы менен, атасы менен, күйөөсү менен, бала аялы менен барбайт. Аллахтын алдында жалгыз барат, эсептеп жалгыз берет. Сиз жакшылык кыла бериңиз. Жакшы сүйлөй бериңиз. Кызматыңызды кайненеңизге кыла бериңиз. Жаман көрбөңүз. Өчөшпөй. Агамда какшыктабай. Кызматты кыла бериң, ошонун сообун Алладан үмүт кыла бериң. Алла Таалам даражаңызды бере берет. Анан учурда жакшы кызмат кылгандан кийин акырын сунуш катары айтып койсо болот. Апа, кайненем дебей, аны апа же болсо эне деп. Ушуна мага да оор тийип калат. Ошо менин кемчилдигим болсо мага айтсаңыз, мен оңдойм. Сизге сооп болот. Мен ошо кемчилдикти оңдоп коем. Эгерде сиз башкага айтсаңыз, ошо кемчилдикти мен оңдобойм, билбейм десе, бирок сизге күнөө болуп калабы? Күнөө болуп калат дебей, күнөө болуп калабы? Кара бир эле сөздүн ичинде канча нерсе бар. Катыгыраак тийбейчи, сунуш катары мындай айтса, алхамдулилlah, эне дагы кичине ойлонот.
Дуа кыла бер, жакшы ишти кыла берсең, таш болсо дагы эртеге эрип кетет. Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. YouTube компаниясы биз жүктөгөн видеолордун ичине өзү каалаган рекламаны коет. Ал реклама жылаңач аялдар же тамеки сыяктуу арам нерселер болуп калат. За счет рекламы бизге акча төлөйт. А биз адал эмес рекламаны койбогула деп дей албайбыз. Ал рекламалар Кыргызстанда көрүнбөйт. А башка өлкөлөрдө 2-3 минута сайын чыгып турат экен видео ичинде. Суроо, менин видеом адал болсо да арам рекламанын эсебинен түшкөн акча мага адалбы же как? Или как дейт. Ого. Заранее рахмат. Заранее рахмат. Машалла. Мындай. Азыр дүнө интернет болуп кетти. Интернетке жакшы нерсени жүктөсөңүз соогун аласыз. Жаман, арам нерсени таштасаңыз, аны күнөөсүн аласыз. Бир эмес, эселетип, канча адам көрсө ошончо аласыз. Алланын элчиси жакшы деп эмне айтабыз? Алла жана Алланын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошолорго жаккан, ошолор буйруган нерсени жүктөңүз, канча адам көрсө ошонсо соо аласыз. Алланын элчиси нааразы болгон, жактырбаган арам нерсени жүктө ошончо күнөө алат. Эми сиз жакшы нерсени жүктөдүңүз. Бирок сиз айтып аткандай, тияктан бирөө 2-3 минут сайын бир рекламалар чыгарса, ага сиз жоопкер эмессиз. Ага сиз жоопкер эмессиз. Анын күнөөсү сизге жазылбайт ошо. Нар жактан бурмалап башка кылган, анын мойнунда реклама азыркында жылаңачпы, сигаретпи, алкоголь бир нерсе чыгарса, анын мойнунда ошонун мойнунда болот. Сизге эмес. А сиз иншалла Кудай кааласа тапканыңыз бардыгы адал. Устаз, аялдар арасында 80% кайнене келин проблемасы. Мен да келинмин. Кайненемдин адилетсиздигин көрүп, сыйлагым келбей калды. Жок, мындай кыла бериш керек. Урматтуу мынакей келиндер. Кайненегеч ал эне. Карыган. Кээ бир нерселерде карлык деп көңүл бурбай эле силер ибадатыңарды күчөйтүп, сыйыңарды жылмайып эле иштерди кыла бериш керек. Жашсыңар, курчсуңар, бирок ошо кылганыңыз соогун Алла Тааладан үмүт кылыш керек. Пайгамбарыбыз ошо мушрик, Меккедеги араб мушриктердин адилетсиздиги, арамдыгы, канча деген жамандыгы, зордук, зомбулугуна сабыр кылып, жакшылык кыла берди. Ошонун канчасы исламды кабыл ала берди да. Канчасы исламды кабыл ала берди. Биз да бирөөгө жакшылык эле кыла берсекчи, Кудай кааласа, анын иншалла жакшылыгы тийбесе дагы жамандыгы тийбей калат эртеге. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эч качан жамандык менен кайтарган эмес экен. Адилетсиздикти дагы, жамандыкты, зулумдукту пайгамбар жакшылык менен кайтара берген. Ошого иншалла Кудай кааласа анын соогун аласыз. Короодо кой курсагы шишип, кыймылдабай калыптыр. Баары бир союп алдык. Бирок кан шыр этип чыкты. Жесе болобу, болбойбу? Биз алы же элекпиз, рахмат. Жебеңиздер. Мындайда кой өлүп калганда баарыбыз да беребиз. Биринчи алып караңыз, тош өлдү, өлү элек. Эгерде кыймылдап атса, өзү кыймылдайт, тепкенде эмес. Тепкенде баары кыймылдайт да. Өзү кыймылдап атса, ошондо союп калсаңыз мейли. Анан путу уже сунулуп калган, жесе кыймылдай элек. Мейлі, тагы азыр эле жакында 1 минут мурда өлгөндү сойсоң деле кичине кан чыгат. Кан чыкты деп адал деп эле жей берсеңиз болбой калат ал. Ал арам болуп калат. Караш керек. Жакшынакай карап туруп, кыймылдаганда, ал бул адал деп соебуз. Болбойбу, сойбойбуз. Өлүп калган болот. Күнөөсү бар адамдар дозокко түшөт. Ошол күнөөсүн азабынан Аллахым кечирсе, кайра бейишке киреби? Ошол туурабы? Туура. Алла субханаху ва таала кечирүүчү. Кечирүүчү деген аты бар. Кечирүүчү деген аты эмне үчүн? Күнөөкөрлөрдү кечириш үчүн да. Болсо бекер ат жок да. Алла субханаху ва таала кечирүүчү. Бирок дозок деле ал тура турган жай эмес да.
көп ойлойт, анча-мынчалар мындай деп калат экен да, дозок болсо азапты алып анан бешке кетебиз да деп. Андай мына биздин печка эмес да, ал кичине күйүп чыгып алгыдайчы. Кудайым эч кимибизди дозокту көрсөтпөсүн. Бирөөбүзгө дагы дозокту көрсөтпөсүн. Амин. Аллахумма ажирна минан нар. Менин 3 кызым бар. Азыр боюмда 5 айлык бар. Узиге түссө кыз деп айтты. Күйөөм кабыл албай жатат. Ошого Аллахумма инни саммайту ма фи хадал батн Мухаммадан деп 9 айга чейин айтсам уул болуп калабы? Машалла. Мындай да, туугандар, эркектер да аялдар жакшы түшүнүп алайын. Буну Алла берет. Яхабу лима яшау дукура. Алла кимге кааласа уул берет. Яхабу лима яшау уната. Кимге кааласа кыз берет, кимге кааласа аралаштырып, кимге кааласа эч кимден бербейт. Буну пенде кылбайт. Точно ишенип коеюн. Бул пенденин колунан келбей турган нерсе бул. Фаукал асбаб бул. Себептердин бери балакетин кылбайсыңбы? Алла каалаганы болот баары. Мен айтканмын бул немени, себеп дегенде баягы биздин шейхибиз, устазыбыз, Чубак Дамландагы устазы, шейх болгон мына Мухаммад Саид Бухари деген азыр ооруп калды, өтө чоң алым, доктор. Меккеде Умуркороодо декан болгон, сабак берип турганда көп дамыналар билет. Абдуали дамыла, Абдулазиз дамыла, Олжобай дамыла, рот ошолордун баардык кыскасы мурда ажыларга барып жүргөндөрдү көп деле билет о кишиничи. Ошол кишиден ушу уктум эле да, мен эле эмес, көп эле адамдар деле уккан. Эгерде боюнда болуп калса, кош бойлуу болуп калса, ошол 40 күнгө чейин ичинде өзүнүн колу менен эле ручканы алып жазып чыймай салган. Өзүнүн колу менен эле Аллахумма инни саммайту ма фи хадал батн Мухаммадан. Алла, мына ушул эненин боюнда ичиндеги түйүндүктү мен Мухаммад деп ат койдум десе, иншалла уул болот деген да. Бул аалымдардын тажрыйбасы. Куран эмес, хадис эмес, жакшы үмүттөгү аалымдардын да тажрыйбасы. Ошондой болуп, анан ушу тажрыйбаны да кичине колдонуп да көргөнбүз да. Көп эле биздин достор, тааныштар машалла болгон. Бирок ошонун бир айткан сөзү 40 күнгө чейин деген. 40 күнгө чейин да, 40 күнгө чейин. Андан кийин эмес да. Анан калган иншалла оор көрбөсүн. Машалла, мен кече жакында эле бирөөмө отурдум, канча? 8 кызым бар деди, 7 кызым бар деди. Машалла. Бай экенсиз дедим. Жөнөкөй нерсе эмес иншалла. Пайгамбарыбыздын урпагы кыз баладан таркаган. Фатима энебизден радыйаллаху анха. Акыйканы төрөлгөн баланын ата энеси кылыш керекпи же таятасы кылып берген жарайбы? Алла разы болсун. Жарайт. Акыйка мындай. Бала төрөлдү, 7-чи күнү уул балага эгерде мүмкүнчүлүк болсо 2 койду канын чыгарат. Кыз балага 1 кой. Акыйка. Сүннөт мустахабтын ортосунда кичине мубахтын ортосунда талаш бар. Сүннөт. Так. Эми ошонучу ата энеси де кылса болот, бир тууган деле болсо, ким деле, досу деле ошо баланын атынан деп эле акыйка кылынат да. Баланын атынан депчи. Таятасы деп сурап атасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хасан Хусейн таятасы да. Радыйаллаху анху. Хасан Хусейн Фатима энебиздин балдары. Пайгамбарыбыз кыйган, эме акыйка берген. Таятасы берген. Радыйаллаху анху. Булардын баардыгы Хасан Хусейндин радыйаллаху анхуманын, мынакей Фатима энебиздин радыйаллаху анху энебиздин мынакей балдары да. Фатима энебиз пайгамбардын кызы, теме таятасы болот атпайбы? Пайгамбарыбыз неме кылган? Акыйка болот. Устаз, менин суроом, эртең менен багымдат намазына тура албай калса турганда күн чыгып кеткен болсо, парыз намазын каза намазын окумакка деп ниет кылабы? Чоң рахмат. Ооба. Өтүп кетти да. Ошону эмсе каза деп эле ниет кылат. Кээ бирлер каза деп эле өтүп кеткен намаз деп айткыла, каза десе ол өлүп калгандай болот деп. Андай эмес бул. Бул өлүп кишиге салыштырбаңыз. Бул намаз биздин шариятыбызда, китептерибизде када, ада, када деп, ада деген учурунда аткарылганды айтат, када деп казаны эле айтат. Ошо чок эле. Мен Инстаграмдан ооругандарга аз болсо да акча котором. Ошол садака болобу же сөзсүз кембагалга бериш керек? Садака болот. Садака бардыгына болот. Бир гана пайгамбарыбыздын урпагына гана болбойт.
Садақа бардығына болады. Орып атқанына да, кембағалына да, оруағанына деле садақа болады. Байларға деле садақа болады. Пайғамбарымыздың үй бүлесіне садақа өтпейді. Аларға хадия. 70-тен ашқан ененің сұросу. Бұтым орып, бүге албай қалдым. Қыблаға қаратып, bir бұтымды сұнып, намаз оқып жатам. İçinden gıcalatmın. Bu ne dep namaz okuş gerek deydi. Sizden soranıç, sizden sorap koyucu deydi. Mınday. Maşallah yine. Butunuzdu kıblaga sunu okuyu veriniz. Siz oruqçansız. Oruğluğa elbette oruğağanınızda sunbay deneniz. Bırak namaz kalıbasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim turup namaz okuya albasa, gücü жетпесе, kudreti жетпесе, turup okuğangaç, oturup okusun deydi. Oturup okuğanğa gücü jatıp alıp okusun. Bu adepsizlik emes jatıp alıp okutkan. Жөндөн жөнүнө жатып алып окусаң болбойт, намаз өтпөйт деле ал. Бирок мына неге мен ооруларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үзүрлүүлөргө, оорукчандарга, ооруларга өзүнүн өкүмдөрүн. Пайгамбарда кимди айтат билесизби? Ден соолугу жакшыга да дин алып келген, ооруларга да дин алып келген, байларга да дин алып келген, кембагалдарга да дин алып келген, мусапырларга да дин алып келген. Үйдө жашап өзүнүн жайында, турак жайда турган аларга да динин алып келген. Ушуну пайгамбар дейт. Эркектерге да дин алып келген, аялдарга да дин алып келген. Пайгамбарыбыз алхамдулилля мына демек ошо ооруган адамдар муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелгендери бар. Ошолордун да динин алып келген да. Устаз, күйөөм тамашалап экинчи катын алам дей берет. Мен уруксат бербесем, күнөө болот десем, сенин уруксат керек эмес дейт. Туурабы ошол? Өзү эми шариятта, Кур'ан-ы Каримде 2, 3, 4 чейин деп уруксат берилген. Буну Алла Таала уруксат берет. Шариятта берген. Адилеттүүлүктү эң биринчи орунга коюп, мынандай уруксат берилген. Эгерде адилеттүүлүк кыла албайбы, Алла өзү айткан, жөн жүр деген. Бирөө менен бол, жетиштүү бол деме. Ошон үчүн иншалла мына жердеги аял киши уруксат бергени деле акылга сыйбайт, бербейт деле. Аял киши андай уруксат бербейт деле. Бирок мисалы шарияттагы көзгө алган максат көп нерсе болгон да. Урпактын көбөйүүсү, эркектер казатка, жихадка чыгып, ар кандай нерселерден кайтып болуп, аялдар көп болуп кетүүсү, кароосуз калууда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисалы канчага үйлөнсө, бир гана Айшенебизде гана кыз алган, калгандары бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыз алган эмес да. Бирөөнүн ажырашып кеткенде, күйөөсү өлгөн эле болгондо да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү 25 жашында 40 жаштагы Хадиченебизге үйлөнүп атат. Хадиченебиз турмуштан ажырашкан эле. Ошого үйлөнүп атат. Хадиченебиз макулбу? 25 жашта. Андан кийин анан 50 жаштан өтүп баргандан кийин анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка жубайларына үйлөнүп. Кандай болгон чакта да мына сиздин сурооңузга бул урушуп талаша турган нерсе эмес. Жараткан Алла Таала берген уруксат. Не дейт? Туалет путун менен кирет. Туалетке кайсы пут менен кирет? Туалетке сол бут менен кирет. Сол бут менен. Оң бут менен кирип алып жүрбөйлү. Ошон карап кирели да. Бирөө менен сүйлөшүп аткан ургандан кирип кетип жок. Жашыбы ажатканага жакындаганда бисмилла деп айтасыз. Сүннөт боюнча. Экинчиси Аллахумма inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is деп айтасыз. Үчүнчү кыла турган ишиңиз сол бут менен киресиз. Ажатканага кирген. Чыкканда оң бут менен чыгат. Оң бут менен чыгат. Гуфранака дейсиз. Алхамдулиллахиллади адхаба аннил ада ва афани деп экинчи дуаны айтып коесуз. Бу чыгар. Киреді мына. Субханака Аллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. اللهم اغفر لنا وارحمنا
وعافنا وارزقنا. Жаратқаның барыбыздың, ата-енелеріміздің, жалпы момын мұсылмандардың күнәләрін кешіргін. Аллахым барыбызды өз райымың алып, тура жолдан адаштырбагын. Аллахым барыбызга аманчылык, саламатчылык бергин. Бардык жамандыктардан сактагын. Аллахым барыбызга адал рызкы бергин. Рызкыбызды мол, берекелүү, кең кылгын, эч кимге корзар кылбагын. Саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин.